Саламатсыздарбы? Эгерде сиздер өзүңүздөрдүн предметиңиздер боюнча ар кандай оюндарды түзүүнү кааласаңыздар, анда жасалма интеллектти колдонсоңуздар болот. Окуучулар оюндарды ойноо аркылуу предмет боюнча алган билимдерин бекемдешет. Жасалма интеллекттин жардамында браузердик оюндарды түзүү үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин биз оюнду Gemini сайты аркылуу түзсөк болот. Ал үчүн адрестик жолчого Gemini деп жазып, сайтка кирсек да болот. Эгерде сиздин компьютериңизде аккаунтуңуз бар болсо, анда Gemini сайтына кирүү үчүн аккаунттун жанындагы Google'дун тиркемелери деген 9 чекитти басып, бул жерден Gemini дегенди тандасак да болот. Gemini дегенди тандаганыбызда Gemini сайты жүктөлөт. Gemini сайты жүктөлгөндөн кийин бул жакта сиздерде быстрая деп турушу мүмкүн. Ушундай болуп быстрая деп турса, оюнду так жана туура түзүү үчүн бул жерден сиздер быстрая дегенди басып, думающая дегенди тандап койсоңуздар болот. Андан кийин спросите Gemini деген жерге биз буйруктарды жазышыбыз керек. Жасалма интеллект оюндарды туура жана так түзүү үчүн бул жерге биз төмөнкү текстти жазышыбыз керек. Ты профессиональный разработчик интерактивных образовательных браузерных игр UX деген. Эгер бул текстти кыргызча которуп алып койсоңуздар да болот. Азыр мен ушул текстти белгилеп туруп көчүрүп аламын. Көчүрүп алгандан кийин кайра жасалма интеллектке кайтып барабыз дагы. Ушул жерге текстти коебуз. Текстти койгондон кийин бул жерге чекитти жазабыз дагы. Эми бул жерге өзүңүздөр каалагандай буйрукту берсеңиздер болот. Азыр мен бул жерге мындай деп жазайын. Математика предметинен bir müçö темасына 10 суроодон турган викторина түзүп бер дейин. Викторина түзүп бер деп жаздым. Андан кийин арткы фондо геометриялык фигуралар болуп, музыка менен коштолсун деп коеюн. Музыка менен коштолсун деп туруп, андан кийин отправить деген баскычты басабыз. Отправить деген баскычты басканыбызда азыр бизге оюнду түзө баштайт. Азыр ойлонуп атат. Оюнду түзө баштады. Оюнду бизге түзүп берди мына. Бирок биз бул оюнду азыр ойното албайбыз. Анткени оюнду ойнотуу үчүн HTML коду керек. HTML кодуну алуу үчүн төмөн жака ушул жерге эле, ушул чаттын ичинде эле кайрадан жазсак болот. Ушул оюндун HTML англисче жазабыз. HTML кодун жазып бер дейли. Эгерде сиздерде дагы ушинтип чыкпай калса, кээде HTML коду сразу чыгып калышы мүмкүн. Андан кийин жөнөтүү деген баскычты басабыз. Басканыбызда азыр бизге оюндун мына HTML кодун жазып берди. Эми бул кодду көчүрүп алышыбыз керек. Кодду көчүрүп алуу үчүн оюндун коддун оң тарабында турган копировать белгисин басып, кодду көчүрүп алсак болот. Басканыбызда мына код көчүрүлдү. Эми бул кодду биз блокнот программасына алып барып коюшубуз керек. Блокнот программасына кирүү үчүн мыштын көрсөткүчүн пуск баскычына алып барып басабыз. Сол жак баскычын басканыбызда программалар чыгат. Бул жерден блокнот дегенди тандайбыз.
Андан кийин жанагы көчүргөн кодду ушул жерге коюшубуз керек. Коюу үчүн мыштын оң жак баскычын басып, ставить дегенди тандап койсок да болот, же болбосо бул жерден изменить деген баскычты басып туруп, ставить дегенди тандап койсок да болот. Код коюлду. Эми бул документти сакташыбыз керек. Документти сакташ үчүн файл дегенди тандайбыз. Андан кийин сохранить как дегенди тандайбыз. Тандаганда проводниктин терезеси ачылат. Сиздер оюнду өзүңүздөр каалаган папканын ичине сактап алсаңыздар болот. Азыр мен сактай турган документи деген папканын ичине сакталат экен. Сиздер кайсыл папканын ичине сакталып атканын ушул жерден көрсөңүздөр да болот. Андан кийин имя файла деген жерге биз файлдын аталышын коюшубуз керек. Файлдын аталышыны кыргызча жазып койсок да болот. Бул жерде HTML деген сөз калыш керек. Калганын өчүрүп жазсак болот. Бул жерге эми викторина деп жазайын. Викторина деп жаздым. Жазгандан кийин файлдын аталышы менен HTML деген сөздүн ортосунда сөзсүз түрдө чекит болуш керек. Викторина дегенден кийин пробел дагы болбош керек чекиттин алдынан, чекиттен кийин дагы пробел белгиси болбош керек. Андан кийин сохранить деген баскычты басабыз. Басканыбызда биздин документибиз сакталды. Азыр блокнотту жаап кое берели. Эми проводниктти ачабыз. Проводниктти ачкандан кийин бул жерден документи дегенди тандайлы, жанагы сакталган документти табабыз. Мына бул жерде викторина деп турат. Азыр ушул файлды ачабыз. Файлды ачканыбызда мына бул жерде бизге оюнду түзүп берди. Төмөнкү туюнтмалардын ичинен кайсынысы бир мүчө дейт. Ушул жерден сиздер балдар суроолорго жооп берип оюнду ойносо болот. Азыр музыка угулбай жатат. Оюнду баштаганда музыка дагы чыгат. Мына арткы фондо геометриялык фигуралар чыгып атат. Азыр баштадык. Оюн башталганда музыка менен коштолуп атат. Бул жерден окуучулар суроолорго жооп бере берет. Ушундай кылып бул жерден азыр мен ушундай кылып оюнду ойношот. Мүчөнүн даражасын тап дейт. Андан кийин көбөйтүндө дейт. Мисалда квадрат, алты, мисалда куб. Азыр биз мындай басай берейин. Ушундай кылып окуучулар ойной беришет. Эми сиздер оюнду өзгөртүүнү кааласаңыздар, төмөн жакка эле кайра жазсаңыздар болот. Эмнени кошууну кааласаңыздар, ошол жөнүндө эле жазасыздар. Ашыкча нерсенин кереги жок. Бул жерге азыр мен мындай деп жазайын. Ушул оюнга так мындай дейли. Ушул оюнда ар бир туура жоопко бир упай, туура эмес жоопко 0 упай берилсин дейли. Андан кийин оң тарапта убакытты көрсөтүүчү таймер
koyulup her bir suroğu 12 hazır kövrögüle koyup turayın 15 sekunda berilsin deyli. 15 sekunda berilsin dep turup jönötүү деген баскычты басып коебуз. Эгерде сиздер өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү жазууну кааласаңыздар, оюндун түзүүчүсү деп туруп аты жөнүңүздөрдү жазып, ушул текст коюлсун деп койсоңуздар да болот. Андан кийин жөнөтүү деген баскычты басабыз. Басканыбызда азыр бизге кайрадан HTML кодду жазып берет. Кайрадан бизге HTML кодду жазып берди. HTML кодду жазып берди. Эми бул жерден биз кодду көчүрүп алышыбыз керек. Көчүрүп алуу үчүн копировать белгисин бастык, көчүрүп алдык. Кайра блокнот программасын ачабыз. Блокнот программасын ачканыңыздарда мурдагы документиңиздер чыгып калса, жаңы вкладканы кантип ачабыз. Ал үчүн бул жерден плюс белгисин бассак, жаңы вкладка ачылат. Мурдагысын жаап койсок да боло берет. Кодду ушул жерге коебуз. Койгондон кийин документти сактайбыз. Файл, сохранить как. Андан кийин бул жерге файлдын аталышын жазабыз. Өчүрөйүн дагы бул жерге мен V1 деп эле коеюн. V1 деп эле койдум. Андан кийин сохранить деген баскычты басабыз. Басканыбызда документибиз сакталды. Кайра проводникти ачалы. Проводникти ачып, документи деген папкага киргенибизде, мына бул жерде оюнубуз сакталды V1 деп. Азыр биз оюнду ачып көрөбүз. Оюнду ачканыбызда мына бул жерде таймер кетип атат. Ар бир суроого 15 секунда берилип атат. Бул жерден туура жоопту тандайбыз. Мына 1 упай. Эгерде туура эмес жооп берсек, упай бербейт. Туура жооп берсек, упай берет. Туура эмес жооп берсек, упай бербейт. Азыр мисалы туура эмес жооп берет, упай бербейт. Кийинки суроо 6-чы суроого келдик. Мисалы упай берет. Мисалы 7 даражасы канча болот? Эгерде кайра оюнду баштагысы келсе, кайра баштоо деген баскычты басып, кайрадан баштаса болот. Ушундай кылып оюнду түзөбүз. Эми азыр биз бир эле оюнду түздүк. Эми бул жерде сол тарапта панелдер турат. Новый чат дегенди басып жаңы чат ачса болот. Ал эми чат деген жакта сиздер жазган чаттардын тарыхы ушул жерде сактала берет. Эми сиздер новый чат деп жаңы чат ача турган болсоңуздар, бул жака жанагы башында койгон ушул текстти кайрадан коюш керек болот. Эгерде бул текстти кайра коюуну каалабасаңыздар, Gemini сайтына киргенден кийин мурдагы жазган чатыңыздар бар. Ал үчүн чаты дегенде ошол чатты табышыбыз керек. Мына Ты профессиональный разработчик деп турат. Ушул чатка эле киребиз. Чатка киргенден кийин төмөн жака эле кайрадан жазып кете беребиз. Эми бул жерге кайра башка суроо жазып көрөлү. Азыр мындай дейли: математика предметинен сызыктуу теңдеме темасы, сызыктуу теңдеме темасына ким
Milyoner oyunun tüzüp berdeyli. Oyun 3 etaptan tursun. 3 etaptan tursun. Her bir etapta 7'den surov bolsun dep koyalım. Andan keyin artkı fongo kim milyoner oyunun sürötü koyulup kim milyoner buna жерге bolgusu kelet. Oyun sürötü koyulup kim milyoner bolgusu kelet oyununun muzikası menen koştolsun. Эгерде убакыт беремин десеңиздер, убакытты койсоңуздар болот. Бул жерде мисалы ар бир суроого 20 секунда убакыт берилсин деп жазып туруп, жөнөтүү деген баскычты басабыз. Басканыбызда азыр бизге түзө баштайт. Мына түзө баштады. HTML kodunu жаза баштады. Толук жазып бүткөнгө чейин күтөбүз. Төмөн жакка чейин барабыз. Мына азыр бизде түзүп атат дагы эле. Мына түзүп атат. Kodду жазып бүттү. Толук түзүп бүттү. Бүткөндөн кийин kodду көчүрүп алуу үчүн код жазылган жерге код көрүнгөнгө чейин чыгабыз. Андан кийин копировайттын белгиси пайда болот. Kodду көчүрүп алабыз. Көчүрүп алгандан кийин кайра блокнот программасын ачабыз. Блокнот программасын ачып, жаңы вкладка ачабыз дагы. Бул жерге көчүрүлгөн текстти коебуз. Андан кийин документти сактайбыз. Файл, сохранить как. Эми бул жерге миллионер деп коеюн. Миллионер деп жазып туруп, чекитти коеюн. Андан кийин сохранить деген баскычты басып коебуз. Эми оюнду ачып көрөбүз. Проводникти ачабыз. Документи дегенге киребиз. Миллионер. Мына миллионер деп турат. Оюнду ачып көрөбүз. Мына ачканыбызда бул жерде мына арткы фондо ушул сүрөттү коюптур. Андан кийин тема дейт, сызыктуу теңдемелер. Бул жерде ар бир суроого 20 секунда дейт, оюнду баштоо дейт. Оюн башталды. Мына бул жерде теңдемесинин тамырын тап дейт. Бул жерден азыр музыка коюлбай калыптыр. Эгерде коюлбай калса, музыканын коштоосунда болсун деп кайрадан өзгөртсөк болот. Мына бул жерден эгерде упайлар берилсин десеңиздер, бул жака упайларды чыгарып берет. Азыр кайрадан оюн бүттү дейт, кайрадан дейт. Оюнду баштоо биринчи этап 5. Андан кийин 6, 8. Ушундагы түзсөк болот. Азыр бул жерден өзгөртүп көрөлү. Бул жерге мындай дейли, оң тарапта топтогон
упайы көрсөтүлүп турсун. Oyun muzika менен коштолсун деп туруп кайрадан жөнөтүү деген баскычты басып койсок, бизге кодду кайрадан жазып бере баштайт. Кайрадан кодду жазып берип атат. Азыр кайрадан сактап ойнотуп көрөбүз. Сиздер өзүңүздөр каалагандай оюнду түзсөңүздөр болот. Каалаган предметтен, мисалы, поле чудес оюнун түзсөңүздөр да болот, кроссворд түзүп бер десеңиздер да болот. Бул жакта дагы бизге өзгөчөлүктөр жөнүндө дагы айтып берип атат. Ар бир жооптон кийин алтын түстөгү активдүү индикатор жогору көтөрүлөт дейт. Эми кодду көчүрүп алабыз. Көчүрүп алып туруп, кайрадан блокнот программасыны ачабыз. Бул жерден жаңы вкладканы ачып алабыз, жанагындай эле. Бул жерге кодду коебуз. Андан кийин файл, сохранить как. Бул жерге азыр мен M1 деп эле сактап коеюн. Чекитти коебуз. Эгер чекит калып кетсе, оюнуңуздар бул документ ачылбай калат. Сохранить деген баскычты басабыз. Андан кийин кайрадан проводникке барып туруп, документи деген папкага кирип, эми бул жерден M1 дегенди табалы. Мына M1 деп турат. Ачабыз. Оюнду баштоо дейт, миллионер дейт. Мына бул жакта уже бизге коюп берди. Бул жерде секунда кетип атат. Болсо x канча дейт. Бул жерде 8. Мына азыр очкону алды. 10 дейли. Мына көтөрүлүп атат. 10 дейли. Жооп беребиз. Музыка коюлбай калыптыр. Макул, азыр ойното берели. Так, 0. Мына очкобуз көтөрүлүп атат. Так, бул жерден -8. Алтын түскө жеткенде кандай болот? 1. Азыр 40 000 болду. Так, бул жерден 8. Мына ушундай кылып оюнду ойното беребиз. Азыр 21 суроодон турат. Так, 8 болсо 4. Мына туура, азыр туура эмес жооп берип көрөлү. Азыр туура жооп берип койбуз. Туура эмес жооп берип көрөлү. 3 болсо 15, 5, 3 болсо 6, 11. 150 000 упай. Туура эмес жооп дейт. Сиздин упай 150 000. Демек, туура эмес жооп берип койсок, канча упай топтогон болсо, кошого чейин гана көрсөтүлөт. Кайра баштоо деген баскычты басып, кайрадан баштаса болот. Эми сиздер ушул Gemini жасалма интеллектин колдонуп, ар кандай браузердик оюндарды түзүп алып, окуучуларга жөнөтүп, ойнотсоңуздар болот. Окуучуларга жөнөткөндө ушул эле файлды жөнөтүп коесуздар. Окуучулар өздөрүнүн телефонунан эле ушул файлды ачып, оюнду ойното беришет. Бул файл компьютерден дагы ачыла берет, телефондон дагы ачыла берет. Эми оюнду түзгөндө өтө эле жөнөкөй дагы болуп калбаш керек. Эгерде өтө эле жөнөкөй болуп калса, окуучулар кызыкпай калышы да мүмкүн. Ошондой эле өтө эле татаал дагы болуп калбаш керек. Андан кийин фонго ар кандай кызыктуу фондорду койсоңуздар болот, жагымдуу музыкаларды койсоңуздар болот. Өзүңүздөр түзүп атканда бул жака каалагандай фантазияда буйруктарды берип аткарсаңыздар болот. Дагы бир маанилүү эскерткич, сиздер бул файлды окуучуларга жөнөткөнүңүздөрдө окуучулар өздөрүнүн телефонунан ачып
ойносо дагы болот. Окуучулар файлды тандаганда кайсы тиркеме менен ачууну сунуштайт. Мисалы, эгерде VPS Office'ти тандап кое турган болсо, анда бул оюн ойнотулбай калат. Ошол файлды ачууда тиркемелер чыкканда Chrome дегенди тандап коюш керек. Chrome дегенди тандаганда бул оюн Chrome браузери аркылуу ачылып ойнотула баштайт.